Көбүнчө булдардын кабылдоосу өпкөнүн, кулактын мээнин сезгенүүсүнө алып келет. Өлүмгө жеткириши да мүмкүн. Ошондуктан кызамыкты жеңил оору катары кабыл алганыбыз туура эмес. Ушундай себептерди алдын алуу бул айрыкча ата-энелерге көзөмөлдөп убагында 1 жашта, 6 жашта өзүнүн убагында эмдөөдөн баш тартпоосун чакырып кетет элем да ата-энелерге. Учурда кызамыкка каршы эмдөө медициналык кызматкерлердин арасында жүрүүдө. Каракол шаары боюнча планда 120 кызматкер эмдөө алыш керек. Азыр алардын 51-ине кызамык менен кызылча оорусуна каршы эмдөө жүргүзүлдү. Анткени ага чейинки дагы бир вакцина, гепатитке каршы вакцина алышты биздин сотрудниктер. Ошон үчүн ортосу 1 ай болуш керек экен, 1 айдын ичинде дагы сотрудниктер алып бүтөт деп ойлойм. Ал эми балдардын арасында 12 айга толгонуна гана эмдөө жүргүзүлөт. Экинчиси 6 жашта иммунитетти бекемдөө үчүн бала кайрадан эмделет. Бул оору айрыкча 1 жаштан 6 жашка чейинки балдардын арасында көп кездешет. Бүгүнкү күндө сентябрь айына бизге 2933 бала планга берилген шаар боюнча, азыркы кезде 2275 бала жасалды. Анын ичинде да отказ берген балдар болот, жана медициналык врачтар метотвод беришет, багы временно балдар ооруп калышат. Ошол кезде лечение алып, балдар анан жакшы болгондон кийин кайра жасалат. Кызамык менен кош бойлуу аялдардын оорушу өтө коркунучтуу. Себеби түйүлдүккө жугушу мүмкүн. Айрыкча 3 айга чейинки кош бойлуу аялдар ооруганда наристе туубаса кемтик менен төрөлүшү мүмкүн. Кош бойлуулуктун акыркы айларында бул ооруга чалдыккан болсо, анда ичегидеги баланын ички органдары жабыркап, аз кандуулук менен төрөлүшөт. Мындай балдар 18 айга чейин кызамык вирусун бөлүп чыгарып, башкаларга оору жуктурушат. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Илич Касыйынов, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан.